sen nege taş borsun? Taş borsun sen nege taş borsun? Салам достор, сиздер менен мен Азаке, эл уксун YouTube каналы. Бүгүнкү чыгарылышты башынан аягына чейин түрүп салбай көрөсүз деген ниеттемин. Себеби бул видеону сиздер башынан аягына чейин көрсөңүздөр, ушул менин алдымда турган 5 жашар эки биздин карындашыбызга чоң салымыңыздарды саласыздар. Азыр бул эки карындашыбыз Кыргызстандан чет өлкөгө чыгып операция кылып келгенге муктаж болуп калган учуру. Жаштары 5те. Жалгыз бой эне. Кыргыз элине кайрылып жардам сурап турган учуру. Кайрымдуу элим, сиздер барсыз деп мен толук ишенем. Экранда көргөзүлгөн реквизиттерге акчаңыздарды которуп, жана ошондой эле ошорекели экранда турган номерге чалсаңыздар, мына ушул эки кыздын апасы, аты Алтынай деп чыгат, Алтынай деп чыгат. Реквизитте дагы жана номерине да чалып байланышып, кимдин колунан эмне жардам келет? Мен ишенем, араңыздарда сиздерди бул видеону көрүп, поделиться кылып, жиберип жатып, ушу сооп издеген биздин бизнес менен алек болуп жүргөн байкелерибиздин колуна бул видео жетерине мен толук ишенем. Ошол жерден бир эки эле адам ушул эки карындашыбызды алып барып алып келген жактарын карап коюшу мүмкүн. Кыскасы туугандар, видеону болушунча поделиться кылабыз, болгон группаларга жөнөтөбүз. Азыр бул эки карындашыбыз Ысык Көл областындагы Жети Өгүз району Кызыл Суу айылында турушат. Эки кызыбызды буту басып, көзү көрүп, кызым судорогиси кармабай калсын деп, ушу Украинага операцияга деп ниет кылып элек, ошо врач менен байланышканбыз. Азыр документтерди даярдап атабыз. Ошо документтери даяр болсо, күн сууктай электе, күн жылууда алып барып келсекпи дегенбиз. Кызымдыкы күнүнө ошо 9-10 жолудан судорогиси кармайт. Азыр эң аз дегенде 3-4 жолу кармайт күнүнө. Бир кармагандан кийин судорогиси 2-3 күн эсине келе албай, тамакты жакшы жебей, ушу весинен да түшүп баратат. Көзүн да көрбөйт деп диагноз чыгарып коюшкан. Көзү да жакшы көрбөйт. Акыл эсинде отставание бар, сүйлөй элек. Мунуку болсо ошо спастикасы болуп, баса албай атат, отура албай атат. Азыр байкеси мектепке барып сабак окуйм десе, ушу сабак окуй, мектепке алып баргыла деп атат. Ушу мектепке алып барганча буту басып кетсеби деп атабыз, буюрса, басасыңбы? Ошо Украинадан үмүттөнүп, ошака алып барып операцияга берсек жакшы болуп кетет беле, басып кетет беле деп үмүтүбүз чоң, буюрса. Ошо кайрымдуу элдерден жардам сурайт элек, колунан келсе. Өзүбүздүн колубуздан андай чоң сумманы чогултуш келбейт экен, азыр тилекке каршы. Өзүбүздүн тапканыбыз, булардын акчасы, ошо реабилитациясынан ай сайын реабилитация алышыбыз керек. Ай сайын массаж алабыз, леченияларына, дарылары, постоянно дары ичип турат, противосудорожный препараттарды ичет, памперс кийишет экөө тең. Ошо күнүмдүк ошо лечениясынан ашпай калып атат. Украинага чоң сумма керек болуп атат. 2 пересадка самолет менен алып барып келиш керек экен. Ошо 12-13 миң доллардан ашыгыраак акча кетет деп ошо сумманы чогултуш керек. Сумманы жалгыз биз чогултканга ушу колубуздан келбей атат. Кредит алалы десек, кредиттин проценти көп, бизге бербейт экен, андай чоң суммада кредитти. Мындай бала менен төлөй албайсыңар жалгыз деп. Кредит да берилбейт экен, ушу кредитке да барып көрдүк. Ошо колубуздан келишинче жардам берип коюңуздарды суранат элек. Сиздер менен мен Азаке, эл уксун YouTube каналы. Рахмат. Чоң рахмат. Терең дөөлөттүгө кадетле. Барыңарга рахматымды айтам. Биздин катталуучулар, ушул кыздын батасы сиздер үчүн.